Саламатсыңар урматтуу достор. Сабагыбыздан ары уланталы. Бул сабакта биз силер менен кызыктуу инструменттер тобуна келмекчибиз. Бул инструменттер кайсылар? Мына бул жерде турган инструменттердин же аспаптардын тобу. Биринчиси перетекание, контур, искажение, тень, оболочка, вытянуть, прозрачность. Мына ушул 6 аспап жөнүндө биз кеңири сөз кылабыз. Албетте, ар бирине өз-өзүнчө токтолобуз. Жана биринчи эле инструменттер тобундагы аспабыбыз албетте перетекание. Мына силер көрүп тургандай жардамчы сөзүндө көрүп турасыңар. Перетекание объектов реализуется с помощью последовательности из промежуточных объектов и цветов. Муну кандай түшүнсөк болот? Ал үчүн бизге сөзсүз түрдө 2 объект керек. Биринчиси албетте базалык объект. Бул мисалы каалагандай фигуралы дейли, ар кандай өзүнүн тиешелүү параметрлери менен. Мисалы биринчисин биз тик бурчтук кылдык. Ал өзүнчө бир боек менен боелсун. Жана анын мисалы абрис деп айтабыз, же болбосо чеги. Баса ушул чеги жана анын түсү, жалпы түсү боюнча дагы айта кетели. Мисалы түсүн боеш үчүн албетте мына бул жерде чыгып турган түстөрдү колдоно берсек болот. Же болбосо ушул жерден эле мына бул жерде карасаңар, биринчиси заливка, же болбосо боек түс, экинчиси болсо абристин түсү. Абрис дегенибиз эмне? Абрис дегенибиз бул ушул четиндеги сызык. Ушул параметрлерди өзгөртүш үчүн албетте ушул 2 баскычты басып кирсек болот. Мисалы биринчисин бассак, ушул жалпы заливканын же болбосо палитранын түсү деп коебуз. Ушул жерден каалагандай түстү коюп колдонсок болот. Мисалы көк түстү коюп окей дейт турган болсок, анда биздин боегубуз көк түскө боелот. Же болбосо ушул жерден эле биз каалагандай түстү алсак болот. Ошондой эле пипетка деген ар бир текстик редактордо, ошондой эле графикалык редактордо кеңири колдонулган пипетка деген инструмент колдонулат. Бул эмне түшүндүрөт? Бул мисалы ушул компьютердеги каалаган түстү тандап алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Мисалы пипетканы басып, мен мынакей бул текст редактордон сырткары эле турган, мисалы бул жердеги ушул Corel Draw'нун логотипиндеги түстү алгым келип атат. Анын үчүн эмне кылам? Демек, ошол пипетканы басам дагы ушул жерге келип кой берем. Мына ушул түстү алдым, жашыл. Окей дейт турган болсом, мына каалаган түсүбүз келип түштү. Темадан бир аз четтеп кетти окшойт. Эми андан ары уланталы. Демек, биринчи базалык объектибизди алдык. Экинчиси мисалы айлана дейли. Аны кандайдыр бир аралыкта жайгаштырабыз. Жана анын дагы түсүн өзгөртөлү. Мисалы кызыл. Ошондой эле абристин түсүн дагы айта кетели. Абрис дегенибиз ушул чегиндеги сызык дедик. Анын параметрлерин өзгөртүшү мына бул жердеги абристин сүрөтү көрүп турасыңар. Ушуну 2 жолу басабыз. Мына бул жерде ширина деп турат. Муну чоңойтсак болот. Мисалы 3 мм деп коелу. Анын углы кандай болуш керек? Тикпи, же болбосо момундай болгон айлана түрүндө болобу? Ошолордун баарын дагы өзгөртүп алсак болот. Эми булардын баарын өзүңөр эксперименттеп көрсөңөр болот. Ошондой эле цвет, түсү. Мисалы түсүн көк түстөн тандап алалы. Окей. Мына, демек ошондой калыңдыктагы көк түстөгү чектик сызыгы келип чыкты. Демек, мына эми карасаңар, 2 объект 2 башка параметрлерден турат. Эми биринчи эле ушул перетекание деген инструментти колдонобуз. Демек, басабыз дагы биринчи базалык объектисин алып, мындан баштасак болот, же мындан баштасак болот. Объектин алабыз дагы электрон чышканын баскычын басып, кой бербестен экинчи объектибиздин ортосуна келебиз. Мына азыр кой берилек биз алдын ала кандай түзүлүштөгү сүрөттөлүш пайда болгонун көрүп турабыз. Эми кой бере турган болсок, мына бул жерде бир эле сүрөттөлүш эмес, ал жердеги жалпы боек түсүнүн дагы бир түстөн экинчи түскө өтүп жаткандыгын көрүп жатабыз. Мына ушундай жол менен каалагандай фигурадан, мына дагы бирди тарталы дагы, аны дагы бир түскө боейлу. Каалаган фигурадан башка фигурага өтүп, мисалы ошонун основные фигуры. Бул жерден каалагандай фигураны тандап алабыз. 3+ фигура, муну дагы башка түскө боейбиз. Жана жанагындай эле инструментти басабыз дагы базалык
объекттен экинчи объектке келип кой беребиз. Мына анда дагы бир объекттен экинчи объектке өткөнүн көрүп турабыз. Мына ушул үчүн колдонулат. Эми бул жактагы параметрлерине карап көрөлү ушулардын. Мисалы, биринчи объектибизди карап көрөлү. Бул эмне кылат? Демек, бул акыркы объектибизди кандайдыр бир бурчка бурат. Мисалга, бурчту көбөйтө бере турган болсок, мынакей биздин баштапкы объектибиз кандайдыр бурчка бурулгандыгы көрүнүп турат. Ошону менен бирге ал менен жайгашкан башка объекттер дагы кандайдыр бир бурчка бурулуп бараткандыгын көрүп турабыз. Башкача айтканда, ошол жалпы объектибиз толгонуп атат. Андан башка, бул болсо перетекание с поворотом. Мынакей кандайдыр бир жа түрүндө түзүлүштө формада болуп калат. Андан кийинкиси, бул болсо түстөрдүн бири-бирине өтүшүн башкарат. Мына биринчисин бассак бир жакты көздөй, экинчисин бассак кайра карама каршы жакты көздөй. Андан кийинкиси ускорение объекта цвета. Бул жерде мындай жүрүп жүрүүчү инструменттер бар, жылдыруучу. Ушул инструменттер жылдыруу менен анын ортосундагы объекттердин иретин өзгөртсөк болот. Жыш же болбосо сейректештирип, мынакей көрүп тургандай, силер көрүп тургандай. Кийинкиси ускорение размера, анын чоңдугундагы же болбосо өлчөмүн дагы ушундай кылып жайгаштырсак болот. Дополнительные параметры перетекания, выбрать узлы. Бул болсо, мынакей силер көрүп тургандай, берилген түйүндөрдү тандап алып, аларды ар кандай түрдө өзгөртсөк болот, кичирейтип, чоңойтуп. Разделить. Мисалы, разделитти коюп, бир жерине басып, ошол бөлүктү өйдө кылып, мынакей же төмөнгөстөй жүргүзүп, аны дагы формасын өзгөртүрсөк болот. Мына бул жерден силер көрүп тургандай, эки бөлүккө бөлүнүп калды, разделитти бассак. Андан башка, ошондой эле ушул объектке дагы бир колдонуп турган, мисалы, перетеканиени басып туралы. Мына ушул эле объектке колдонолу кайрадан. Мына эми ушул объектке дагы эмнени колдонсок болот? Ошондой эле, мисалы, бул жакта бар. Мисалы, эми ушундай объектке же болбосо биринен экинчисине өткөн объектке дагы кандай инструменттерди колдонсок болот? Ушул эле параметрден дагы бир кызыктуу инструменти свойства пути деген бар. Муну басып эмне кылсак болот? Аны үчүн бир каалагандай формадагы фигураны түзүп алалы, мисалы, айлана. Бул инструментибиз эми эмне кылат? Эгерде бул инструментибизди басып турган болсок, мынакей, анда новый путь дегенди көрсөтөбүз дагы. Мынакей мондай болгон жебе чыгып калды. Эгерде ошол жебени алып барып биз сызган айланага же болбосо каалагандай фигурага кое бере турган болсок, анда биздин мурунку объектибиз ошол айлана боюнча жайгашып калат. Мына бул жерден чоңойтуп объекти, ал айлананы бойлото жайгаштырып койсок болот. Мына көрүп тургандай. Демек, кандай жолду тартсак, ошол жол боюнча жайланышып калат. Мисалы, отмена деп көрөлү. Каалагандай жол дегенибиз, мисалга, мен ийри сызыкты тартып көрөйүн. Жолду ийри сызык кылып. Муну азырынча өчүрүп салайын. Мынакей ийри сызык. Эми ошол ийри сызык боюнча жайланыштырып көрөлү муну. Бул объектибизди. Демек, жанагындай эле перетекание дегенди басабыз инструментти, жана свойства пути, новый путь, жана ошол ийри сызыкты көрсөтөм. Объект не выбран деп атат. Албетте, объектибиз мынакей эми объектибизге келип түштү. Мына ошол биз сызган жол боюнча жайланышып калды. Аны чоңойтуп, кичирейтсеңер болот. Мына ушул жерден түйүндөрүн кармап алып, кичирейтип же чоңойтсоңор болот. Мына бул жакта деле ошол түйүндөрүнөн кармап алып, чоңойтуп же кичирейтип, ар кайсы түйүндөрүнөн кармап алып, мына бул жерде да кичинекей түйүнчөлөр турат. Ушул түйүндөрүнөн дагы бул объектилерди ары бери жылдырып, өзгөртүп түзсөңөр болот.
Эми ал түйүндөр кийинки инструменттерде да кеңири колдонулат. Мына бул жерде кичинекей түйүндөрүн да көрүп турасыңар. Бул түйүндөрү кийинки инструменттерди колдонууда да кеңири керектелет. Эми булар практикалык мааниде кайсы жактарда көбүнчө колдонулат? Башкача айтканда, перетекание деген инструментибиз же аспабыбыз кандай учурда кеңири колдонушка ээ? Көбүнчө бул көлөмдүү сүрөттөлүштөрдү түзүүдө кеңири колдонулат. Мисалга 5 жылдызды түзөлү, аны кандайдыр бир түскө боёйлу. Жана ушунун эле Ctrl D баскычын басуу менен анын дубликатын алалы. Жана бул дубликатты Shift баскычын басып туруп, симметриясын жоготпостон кичирейтип алалы. Ал эми бул кичирейтилген дубликатты биз ак түс менен боёйлу. Мейли агышыраак түс менен боёйлу. Жашыл ачык жашыл түс менен боёдук, же болбосо мына ак түстү эле колдонсок болот. Жана перетекание же болбосо бири-бирине өтүү деген инструментти колдонобуз. Мына ушул ички 5 жылдыздан сырткы 5 жылдызга алып барабыз. Мына момундай болгон кызыктуу көрүнүштөгү сүрөттөлүш алынды. Муну дагы кызыктуу кылыш үчүн абристи жок кылып коелу, же болбосо сырткы чегин алып салалы. Ал үчүн абрис дегенди басабыз дагы, абристи басабыз дагы. Мына абрис биринчисинде чыкпай калды, анткени биринчи биздин объектибиз бөлүнүп алынган жок. Ошондуктан бөлүп алыш керек биз объектибизди, андан кийин абристи басабыз. Мына ширина деген жерден биз нет деп коебуз. Окей. Анда мындай болгон кызыктуу, сонун көлөмдүү 5 жылдыз пайда болот экен. Мына ушул учурда колдонсок болот, же болбосо текстке колдонсок болот. Мисалы, көлөкө түшүрүүдө. Көлөкө деп жазалы биринчи. Көлөкө. Жана бул көркөм текстти кичине чоңойтуп алабыз кармап. Ушундай эле муну ак түс менен, же болбосо ак боёк менен боёйлу. Ал көрүнүш үчүн эми кайрадан абристи коелу. Абристи мисалы 0.1 деп коелу. Мына көлөкө. Жана мунун дагы дубликатын алабыз. Биринчи муну калың кылып алалы. Дубликатын алыш үчүн Ctrl D баскычын басабыз. Эми бул биринчиси, башкача айтканда, дубликаты биринчи түзгөн сүрөтүбүздүн артында болушун кааласак, же болбосо ошол сүрөтүбүздү бөлүп алып эле аны жылдырып коелу мындай кылып. Мынакей. Эми жанагы эле перетекание инструментин басабыз дагы. Мынакей, биринчини бөлүп алып, перетекание инструментин басып, ушу биринчиден кийинкиге жылдырабыз. Мынакей. Анда бизге мындай болгон көлөкө инструмент алынат. Эми бул жерден ушул көлөкөнү жусо ушул тамганын абрисин түсүн өзгөртүп койсок болот. Мисалы, мени бөлүп алган жок экенбиз. Мына. Түсүн мисалы кичине бозураак түстү берип коелу. Окей. Анда мындай болгон көлөкөлүү текстибизди алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына ушундай көлөкөлүү же болбосо көлөмдүү сүрөттөлүштөрдү, тексттерди түзүүдө мына ушул перетекание деген инструментибиз, же болбосо агылуу деп которсок болот бири-бирине, же болбосо бири-бирине өтүү деп которсок болот. Мына ушул аспабыбыз кеңири колдонушка ээ экен. Анда эмесе ушуну менен бул сабагыбызды аяктайлы. Кийинки сабакта экинчи инструмент болгон бул топко кирген контур инструментин карайбыз. Анда эмесе сабак аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңар.